Саламатсыңарбы балдар? Кезектеги математика сабагын баштайбыз. Китеп, дептер, калем сабыңарды даярдап, отургучта денени түз кармап отуруп, сабакка көңүл буралы. Балдар, азыр бул сандарды үйлөрүнө жайгаштырабыз, оюнун ойнойбуз. Кана балдар, сандарды үйлөрүнө туура жайгаштыралы. 4. Бул 3 жана 1. 4. Бул 2 жана 2. Туура балдар. 4. Бул 1 жана 3. Азаматсыңар. Улантабыз. Балдар, 5 бул 4 жана 1. 2 жана 3. 1 жана 4. 3 жана 2. Азаматтар. Балдар, бул тапшырмада бош торчодогу сандарды таап жазабыз. 4 кемитүү 2 барабар 2. 4төн 1-ди кемитсек 3. 1 кошуу 3 барабар 4. 5тен 4тү кемитсек 1. 4төн 3тү кемитсек 1. 1 кошуу 1 барабар 2. Азаматсыңар балдар. Тапкыч байкаштыгыңар менен тапшырмаларды эң сонун аткарып алдык. Балдар, силер эмнелерди көрүп турасыңар? Ооба балдар, 3 бурчтук, тегерек, 4 бурчтуктарды көрүп турасыңар. Келгиле, фигуралардын катарын толуктайбыз. Фигуралардын катарын уланталы. Кайсы фигура келиш керек? Туура, 3 бурчтук, тегерек, 4 бурчтук. Азаматсыңар. Кайрадан 3 бурчтук, тегерек, 4 бурчтук. Эң сонун. Азаматсыңар. Балдар, бүгүнкү сабакта фигуралар жашаган өлкөгө саякатка чыгабыз. Биз буга чейин кандай фигураларды билчү элек? Ооба, 3 бурчтук, 4 бурчтук, тегеректи билебиз. Бүгүн балдар фигуралардын жаңы жашоочулары менен таанышабыз. Бүгүнкү сабакта сызыктын түрлөрү менен таанышасыңар. Балдар, азыр жакшылап көңүл буруп, фигуралар өлкөсүндөгү жашоочулары сызык, чекит, түз сызык, шоола жана кесинди тууралуу маалыматтарды кунт коюп угуп, эсиңерге түйүп отургула. Балдар, бул чекит. Фигуралардын ханышасы. Анткени бир да фигура чекитсиз түзүлбөйт. Чекит бул негизги жөнөкөй фигура.
Фигуралардын бардыгы чекиттерден турат. Мисалы, түз сызык, ири сызык. Балдар, ал эми бул сызык. Сызык бул чекиттердин көптүгү. Сызыктын түрлөрү түз сызык жана ири сызык. Азыр балдар, сызык термини менен байланышкан жашоо турмуштагы түшүнүктөргө көңүл бургула. Силер биринчи сүрөттөн жээк сызыгын көрүп турасыңар. Экинчи сүрөттөн колдогу сызыктарды көрүп жатасыңар. Үчүнчү сүрөттөн улуттук ордо оюнундагы сызыкты көрүп турабыз. Балдар, бул көрүп турганыңар түз сызык. Сызыктардын эң жөнөкөйү түз сызык. Түз сызыкты чексиз созууга болот. Түз сызык эч кыйшайбаган сызык. Ал ийилбейт. Балдар, түз сызыкты биз сызгыч менен сызабыз. Түз сызыктын төмөндөгүдөй касиеттери бар. Каалаган чекит аркылуу каалаган сандагы түз сызыктарды жүргүзүүгө болот. Эки түз сызык бир чекитте кесилишет. Каалагандай эки чекит аркылуу бир гана түз сызык жүргүзүүгө болот. Ал эми балдар, ири сызык деген бул үзгүлтүксүз, түз эмес сызык. Мына бул ири сызык, аны каалаган адам тарта алат. Ири сызыктар жашообузда кеңири кездешет. Түз сызыкты сызгыч менен сызууга болот. Ал эми ири сызыкты өзүңөр көргөндөй сызгыч менен сызууга мүмкүн эмес. Балдар, силер билесиңерби, эмне үчүн чекитти фигуранын ханышасы дейт? Бул эмне? Туура, түз сызык. Түз сызыктын бир жерине чекит койсом жана аны кесип алсам, бир жагына созуу мүмкүн эмес болуп калды. Жаңы фигура шоола пайда болду. Шооланы бир тарабына гана созууга болот. Көрдүңөрбү балдар, чекиттин эмне үчүн ханыша деп аталаарын? Балдар, шоола деген эмне? Шоола бир учу чектелген, экинчи учу чексиз түз сызык. Түз сызыкка коюлган чекит ал түз сызыкты эки шоолага бөлөт. Шооланы биздин жашоодо күндүн нурунан, караңгыда чыккан ар кандай жарыктардан көрүүгө болот. Эми балдар, түз сызыктын экинчи учуна чекитти коюп туруп кесип алам. Эми эки учун тең созууга, башкача айтканда, узартууга мүмкүн эмес болуп калды. Бул кесинди.
Мына балдар, дагы бир жолу чекиттин фигуралардын ханышасы экендигин көрө алдык. Балдар, эки чекит менен чектелген түз сызыктын бөлүгү кесинди деп аталат. Кесинди эки жагынан чектелгендиктен аны өлчөөгө болот. Баштапкы жана акыркы чекиттеринин ортосундагы аралык кесиндинин узундугу деп аталат. Кесиндини сызгыч менен сызабыз. Балдар, азыр жакшылап көңүл коюп угуп, айтылган маалыматты эсиңерге сактап, түшүнүп угуп отургула. Жогорудагы фигуралар өлкөсүндө жашоочулар чекит, сызык, түз сызык, ири сызык, шоола жана кесинди тууралуу алган маалыматты дагы бир жолу бышыктап маалымат угабыз. Темир жол менен жол жүргөн поезддин жолу да түз сызык. Унаалар жүргөн жолу да түз сызык. Бирок жолдун баары эле түз сызык боло албайт. Эгерде алар айрым бир бөлүктөрдөн турса, анда алар сынык сызыкты элестетишет. Апасы кыздарына бантик жасоо үчүн тасма сатып келди. Тасманы кайчы менен бөлүктөргө бөлүп кесип алды. Ар бир кесиндиден кыздарына бантик жасап берди. Математикада чекит жана түз сызык эмнени түшүндүрөт? Чекит бул эң негизги геометриялык фигура. Эгерде биз чекит коюп, ал аркылуу сызык жүргүзсөк, анда бул түз сызык болот. Түз сызык бул башы, аягы чексиз болгон эң жөнөкөй геометриялык фигура. Белгилүү бир чекиттен көп түз сызыктарды жүргүзөлү. Чекиттен башталып, бирок чексиз кете берген сызык шоола деп аталат. Шоола бул кандайдыр бир чекиттен бир багытка кеткен түз сызыктын бөлүгү. Шооланын башталыш чекити бар, бирок аягы чексиз кете берет. Кесинди деген эмне? Эгерде биз эки чекит белгилеп, аларды түз сызык менен туташтырсак, кесинди алабыз. Эки чекитке камалган мындай сызык кесинди деп аталат. Кесинди бул эки жагынан чекиттер менен чектелген түз сызыктын бөлүгү. Балдар, силер үчүн кызыктуу жана пайдалуу маалымат болду деп ойлойм. Келгиле балдар, эми сабагыбызды жыйынтыктап, бул суроолорго жооп беребиз. Эгерде суроолорго туура жооп бере алсак, саякатыбызды улантып, кийинки өлкөгө жолубузду улантууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ар бир суроого жооп берген сайын поездибиз жүрүп турат. Кана эмесе суроолорго тез, тапкычтык менен жооп берели. Кайсы фигураны чийүүдө сызгычтын кереги жок? Туура, ири сызык. Сүрөттөгү кайсы фигура? Туура, азаматсыңар. Түз сызык. А бул сүрөттөгү фигура эмне деп аталат? Ири сызык. Азаматсыңар. Эки чекиттин ортосундагы түз сызыктын бөлүгү эмне деп аталат? Туура балдар, кесинди деп аталат. Кийинки суроону жакшылап уккула. Бир учу чектелген, экинчи учу чексиз түз сызык эмне деп аталат? Туура айтасыңар. Шоола деп аталат. Ал эми чекиттердин көптүгү
эмне деп аталат экен? Албетте, сызык деп аталат. Азаматсыңар. Бүгүнкү сабакта эмнени үйрөндүк? Фигура өлкөсүндө жашоочулар түз сызык, сызык, ийри сызык, шоола, кесинди деген фигуралардын өлкөсүндөгү жашоочулар менен тааныштык. Саякатыбыз кызыктуу жана пайдалуу болду деп ойлойм. Балдар, сабакты аяктоо алдында дагы бир кызыктуу маалыматты айтуу менен сабакты жыйынтыктагым келип жатат. Бир күнү устат ортосунда кара чекит тартылган актай баракты окуучуларына көрсөттү. Эмнени көрүп жатасыңар деди. Биринчи окуучу чекитти көрүп жаткандыгын айтты. Экинчи окуучу кара чекитти көргөндүгүн. Ал эми үчүнчү окуучу чоң кара чекитти көргөндүгүн айтты. Төртүнчү окуучу кара чекиттен башка эч нерсе көрбөй турам, деди. Мына ошондо устат айтты. Мына балдар, бардыгыңар чекитти гана көрдүңөр. Бирок аппак чоң баракты байкабадыңар. Адам тууралуу сөз кылганда да ар убак кемчиликтерди гана көрөбүз, дептир. Ар дайым бири-бирибиздин жакшы жактарыбызды көрө билип, билимге умтулган, бири-бирибизге билгенибизди үйрөтүп, бөлүшүп, билимибизди өстүрөбүз. Ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.